Азыркы күнү тооктун баасы мурункуга караганда кымбаттаган. Кымбатчылыктын кесепети тооктун баасына таасир эткенин Кочкор базарында тоок саткан Нурлан Каныбек уулу айтып өттү. Тооктор кымбаттады. Тем более жаз келип азыр тооктор 550-600 сомдон өтүп атат Кочкордо. Короздор 400 сом 350. Кымбаттагана байланыштуу азыр жем кымбат. Жем эле 30 сом. Кочкор районуна караштуу Чолпон айылынын тургуну Кенже Кожо Муратова тоокторду багып баштаганына 3 жыл болду. Жергиликтүү тооктор киреше алып келбегендиктен эт багытындагы тоокторду багып баштаган. Кыргыз тоокторду багып көрөлү кандай болот экен, тоок менен иштептик. Кыргыз тоокторду бакчык 350ден 500ге чейин сатчык. Андан кийин болбойт экен деп сандан сапат көтөлү деп ушу дерси гигант деп атайын. Ушуну кичинекей жаңы чыккан балапан кезинде 350ден алып келгенбиз. Азыр ошонун немесин көрүп, үзүрүн көрүп, азыр ошолорду 1,5-2,000ден сатып атабыз тоокторун. Балапан 400-500ден сатып атабыз. Бир аз багып 1-2 ай чоңойтуп туруп. Бул деген жерси гиганттын жумурткасы кыргыз тооктукуна салыштырмалуу булар көлөмдүү. Бир аз чоңураак. Андан жумуртка 100 сомдон, мунун баасы өзүбүздүн айылга 70-80 сомдон берип атабыз. А башка айылдарга 100 сомдон кетет. Балапан болсо ошо жерси гиганттын балапаны арасында бураманык бар. Мурункуга караганда эмне үчүн тооктордун баасын кымбат сатуудасыз деген суроо менен биздин каарманыбызга кайрылып көрдүк. Тоок болгондо ошо 5 килодан 7 килога чейин берет. Бурамада жерси дагы өкөтөң бирдей эт багытында да вести бирдей беришет. Жумуртканы да жакшы беришет. Кышында декабрдан бери балапан чыгарып атам. Декабрда кышы менен тууп чыгышты. Буларды өзүм былтыр жайында балапан кезинде сатып келгем 350ден. Ошо жетилип декабрда тууп баштап, ошонун балапандарын чыгарып, эмне үчүн ушул баа дегенде, баягы кыргыз тоокко салыштырмалуу булар вести көп берет. Бир жагынан жумуртканы жакшы берет. Бул жерси гигант, жерси гиганттын коросу. Булар вести жакшы берет. Ушул турушунда 5 кило, 6 килога берет. Бул бройлер 60 күндүк 2 айда сойгонго жарайт. 60 күндө. Азыркысы 45 күн болду сойгонго. Даяр болду. Булар 45 күндөн баштап союлат. Жөчөлөрдү инкубатордон бастырып чыгаргандыктан жана чоңойгуча жылуулук лампочкаларынын алдында багылгандыктан электр энергиясы жумшалат. Тоюттун, атайын витаминдердин баасынын өсүшү да азыркы тооктордун баасына таасир эткен. Бройлер балапандары эт багытындагы чыкканына 9 күн болду. Электр энергиясын колдонобуз, лампочка коебуз, жылуулук бериш керек буларга. Витаминдерин беребиз. Жемдерин 45 сомдон сатып алабыз. Жемин дагы бир ошо 2000 сомдун тегерегинде жем кетет, ошо менен чоңоюшат. Санаме сапатка өтүп, пародалуу тоокторду баксак чыгашаны актайт. Үй-бүлөдөгү тамак аштын коопсуздук маселесин чечип, адал эт жана жумуртка менен камсыз кылат деп каарманыбыз сөзүн аяктады.